Бүгүн Жашыл Мурас улуттук өнөктөштүгүнүн алкагында Базар Коргон районундагы номер 17 Сатыбалды Далбаев атындагы гимназия мектебинде бир окуучудан бир көчөт аттуу акция болуп өттү. Акцияга мектеп жамааты, окуучулар жана ата-энелер катышты. Бак отургузуу демилгеси ата-энелер тарабынан да колдонуп, активдүү бак отургузулуп, анын көктөндүрүүгө салым кошуп, ар бир окуучу өзү тиккен бакты карап, анын өсүүсүн камсыздайт. Ал эми мектеп директору Давлет Омурзакова акциянын жүрүшүн көзөмөлдөп, көчөттөрдүн сапатына көңүл буруп, аянттарды класс жетекчилерге бөлүп берип, акциянын жогорку деңгээлде өтүшүн камсыздады. Биздин номер 17 Сатыбалды Далбаев атындагы гимназия мектебинде жалпы республикалык акцияга катышып, Жашыл Мурас өнөктүгүнүн негизинде ар бир окуучудан бир көчөт акциясын өткөрүп жаткан учурубуз. Ошол ар бир окуучу жашылдандыруу көрктөндүрүү ишине активдүү катышып, ар бир окуучу бирден көчөт отургузуп жаткан мезгили азыр биздин жалпы ушул 1 гектар аянтка 200 түп алма көчөтүн, 100 түп терек көчөтүн, ошондой эле 20 түп ийне жалбырактуу көчөттү, 100 түп ар түрдүү гүл көчөттөрдү отургузуп, мына бүгүнкү акцияны өткөрүп жатабыз. Бир окуучудан бир көчөт акциясынын негизинде биздин ар бир окуучубуз бирден көчөт отургузуп, ошол көчөттү көктөтүп, ошонун өсүп кетишине жооп берет деген негизде отургузуп атабыз. Мен ойлойм, ушул жалпы окуучулар, мугалимдер менен биргеликте жалпы ушул эгилген көчөттүн албетте көбөйүп өсүп кетишине көмөктөш болобуз деп. Келечекте жалпы экологияны сактоо максатында жашылдандыруу, өнүктүрүү иштерине активдүү катышып жатабыз деп ойлойм. Ошондой эле акцияга келген Алишер Эгембердиев баласы менен биргеликте арча көчөтүн отургузду. Бүгүн мына 6 апрель Кыргызстан боюнча ушул мектептерде бардык ишканаларда Кыргызстан боюнча көчөт эгүү боюнча мына ата-энелер келип, балдарыбызга ушинтип жардам берип, көчөттөрүн эгишип, балдарыбыздын келечеги үчүн, мектебибиздин келечеги үчүн тынбай келип жардам берип кетүүгө бир кызмат кылып атабыз. Акцияга катышкан ар бир бала өзүнө чоң жоопкерчиликти алып, аны тигүүдө кылдаттык менен иш аткарды.